Урматтуу Ашырбек Мойдунович, урматтуу депутаттар, мен сиздердин көңүлүңүздөрдү өкмөткө жардам катары биздин салуу системасында болуп жаткан жетишпештиктерге бургум келет. 2017 жылдын 1-январынан баштап Россияда Google салык деп аталган салык ишке киргизилген. Бул салык чет элдик уюмдар интернет аркылуу электрондук формада кызмат көрсөтүүдө НДСти төлөөнүн атайын тартиби. Көптөгөн компаниялар азыркы күндө өз продукциясын жана жарнамасын Facebook, Instagram, Twitter, Google жана башка сыяктуу сайттарда жарыялаш үчүн миңдеген долларларды короторун баардыгыбыз билебиз. Мисалы, ар бир университет Facebook'тагы жарнама үчүн эле айына $500 төлөп атышат. Эгерде университеттер ушунча каражат сарп кылышса, мындай жарнама үчүн коммерциялык компаниялар канча төлөп атканын өзүңүздөр билсеңиздер болот. Эксперттердин айтымына караганда, биз интернет компаниялардын салыгынан 500 миллиондон 1 миллиардка жакын сом жоготуп атабыз. Анын себеби бизде керектүү мыйзам иштетилип чыккан эмес. Өкмөткө жардам катары муну ойлонуп тез арада караңыздар. Бул интернет ресурстарында бардык коммерциялык компаниялардын баракчалары түзүлгөн жана алар акчаларды Facebook, Instagram жана башка ресурстардын эсебинен түздөн түз банк аркылуу которушат. Ал эми бул интернет ресурстарды салыкты өз мекенинде төлөшөт. Facebook салык төлөөчү катары Россиянын тажрыйбасын алсак болот. Ал жерде салык кызматына интернет сайттары учетко тургузулду. Россиянын салык кызматында 100дөн ашык чет өлкөлүк компаниялар катталган. Алардын арасында Google, Microsoft, Uber, LinkedIn, Netflix жана ушулар сыяктуу башка технологиялык гиганттардын бардыгы бар. Биринчи кварталдын ичинде гана интернет компаниялары Россиянын бюджетине 2 миллиард рубльден ашык төлөштү. Муну катталган компаниялардын 70% гана төлөгөн. Мындан ары жалпы сумма кварталына 3 миллиард рубльді же жылына 12 миллиард рубльді түзөрү деп Россиянын салык кызматы айтылып атат. Эгер Россия менен Кыргызстандын калкын салыштырсак, биздин бюджет жана айтып кеткендей 500 миллиондон 1 миллиардка чейин жоготуп атабыз. Эң башкысы интернет кызматтарына жана интернет сатууларга төлөнгөн салык калк үчүн жүргүзүлгөн мындай кызматтардын баасынан эч жогорулабайт. Колдонуучуларды коркутпастан дагы бир жол белгилеп кетким келет. Мындай салык салуулар сөзсүз эле кызматтын жана төлөмдөрдүн баасынын жогорулашына алып келбейт. Мисалы, Россияда ушундай салыктардан кийин баалар жогорулаган эмес. Муну башка өлкөлөрдүн да тажрыйбасы көрсөтөт. НДС төлөбөш үчүн чоң компаниялар түшкөн акчаларын баарын чыгара башташат деген коркунуч албетте бар. Бирок чет мамлекеттер, мисалы Россиянын, Кореянын, Япониянын мындай маселелерди текшерүү тажрыйбасын колдонсок болот. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, азыркы күндө көптөгөн компаниялар акчаларын түздөн түз чет өлкөлүк компанияларга төлөшөт. Алар болсо бардык төлөөнүн, салык төлөөнүн эл аралык тажрыйбасына жараша кызмат көрсөтүлгөн өлкөлүгө, Кыргызстанга төлөөбөстөн салыкты башка өлкөгө төлөшөт. Бул болсо бир нече миллион сомду түзөт. Муну карап көрүңүздөр, урматтуу өкмөттүн аппараттын орун басары.